Бүгін бізде қонақта өзгөчө ырчы, өзгөчө стили менен кимде турсаңыздар керек, ылай сууну кечпеген, ар дайым шляпасын чечпеген бизде кыйындардын кыйыны Курал Чокоев. Фотолор болсун. Ылай сууну деле кечип коебуз, ана будет. Кандай келип алдыңыз, жакшыбы? Кудайга шүгүр. Сон. Кандайыңыз жакшыбы? Сон. Бардыгы жакшы болсо болду. Бүгүн бизде кайсы жылы төрөлгөнсүң, кандай эмне кыласың, бир андай суроолор жок. Жакшы экен. Бизде 5 суроо. Оюн шартын түшүндүрө кетейин. 5 суроо 5 категориядан турат. Категорияларды өзүңүз тандайсыз. Кайсыга жооп берем? Ошолорго суроонун жообун билсеңиз дагы сиздин жооп кабыл алынбайт. Бизде болгону 50 секунд болот. Жоопторду кимден алабыз? Бул албетте контакттардан. Түшүнүктүү. Категория 5ке бөлүнөт. Биринчи категория музыка жаатында, экинчиси кино тармагы, үчүнчүсү нукура кыргыз. Төртүнчүсү гендердик суроо. О. Бешинчи мектеп программасы. Кайсынысынан баштайсыз? Кинодон баштайлычы. Кинодон баштайлы. Анда эмесе суроо мындай. Ак кеме киносу, орусчасы Белый пароход, кайсы жылдары чыккан? Кайсы 10 жылдыкта? Телефон алып чыгышым керек, э? Телефон алып чыгасыз, контактыңызды ачып бериңиз. Эми чынында мен өзүм билбейм. Бирок контакттарым арасында кино менен ооруган бир адам бар да. Бирок сизде бир мүмкүнчүлүк бар. Азыр суроонун балким кийинкиде тандайсызбы же азыр тандайсызбы? Кайсы жылдары чыккан деп ошо айтпайм, сиз өзүңүз бир жолу тандасаңыз болот. Калган бардыгын контактты биз тандайбыз. Тааныбаганы бирөө чалып салбайсыңарбы? Эми издейбиз. Жумуш боюнча жазылган номерлерге. Перизат музыка деген ким? Музыка каналында иштеген кыз. Вот түшүндүрүүчү эксар деп коем. Мека Бишкек. Бул келинчегимдин подружкасы. Келинчегиңдин подружкасы. Свадьбада дружка болуп турган кыз, э? Ошол кыз. Жак ал эмеспи? Данияр Автандилович, Кыргызстандын мэрі. Жок, албайт ал. Башка. Ал киши албайт. Сизди албайт деп. Мындай иш менен барса да албайт ал. Аскат Каракол налоговый дейт. Налоговый да? Каракол налоговый экен, э? Налоговый деп жазылып экен. Надоговый экен. Налоговый. Назгуля стюардесса. Туята. Чалып көрчү ошого. Назгуля. Бул аба мейкинде эмеспи? Жок, азыр иштебей эле болуш керек. Убактысы сүйлөшкөнгө убактысы чектелген эмеспи? 50 секунд. 50 секундабы? Бул билбейт баш керек бирок. Таң калдырып. Назгуля, привет, как дела? Хорошо, кто? Это Курал. Курал Чокоев? Да. Привет, как дела? Привет, я здесь на передаче сижу. Вопрос, если ты знаешь ответ, скажи, пожалуйста, в каком году выпустили фильм «Белый пароход»? Не знаешь? Знаешь? Подожди, в каком году? Да. Или десятилетие хотя бы. В каких годах? Алло, тебя плохо слышно просто. Алло, в каких годах «Белый пароход» вышел фильм? В каких годах был? А есть вариант? Вариантов нету, вот, самое сложное. В каких годах «Белый пароход»? Блин, сколько у тебя минут? Я сейчас подожди, в каких годах? Назгуля ойлонгу чакты 50 секунд өтүп кетти. Ятты. Назгуля ошон менен өзүнө 10 секунд алып алды. Сиздин 10 секундуңуз. Ошондо 40 секундда калды. Жооп келбесе 10 секундда кемип кете береби, э? Да. Ай, Назгуля. Улантабыз. Эркин Мейрханов. Албайт качып жүрөт байкем менден да кайсы. Башка ишибиз бар эле, албайт телефон. Чыңгыз Мырзаев. Чалып көрөлү. Чыңгыз Мырзаев. Чыңгыз Мырзаев 5 мүмкүн, кстати. 5 мүмкүн. Эгер телефонун алса. Билип коюңуз, сизде 40 секунд калды. Ассаламу алейкум. Кечирим сурайм. Эме бир суроого жооп алыш керек болуп атат. Ак кеме киносу кайсы жылы чыкты эле? Бир передачада отурам. Ак кеме? Билбейм, Куралбай, ачык айтайын, точно атат. Той, бир кайсы 10 жылдыгын айтып коелачы хотя бы примерный. Кайсы жылдары? 80 дегерек бар дейм, 80. 80-жылдары деп койсок адашпаган болобу. Ошондой болушу мүмкүн, мен деле болжолду эле, Куралбай. Рахмат чоң.
Эгерде жоопту кабыл алып туруп, анан кийин туура эмес болуп калган болсочу, дагы 10 секунд кем билеби. Куттуктайбыз. 10 секундагыз дагы жеп кетти. Чыңгыз Мырзаев сизден 10 секундагызды алды. Чыңгыз Мырзаев чалып атат, уже албайбыз. Жооп бергенге болбойбу, Жооп беребиз да. Уланталы. Той 30 секундтун ичинде. Ак кемени 30 секундда. Эмени кичине убакыт тактап туруп карап койгулачы, пожалуйста. Биз тактап 40 секунд өткөндөй болгон жок. 40 секунд. Убакыт деген ошол экен да. Убакыт деген учкан куш деген ошол. Бекер айтпайт. Бизде Мустафа Түркпо бар. Жок. Кыргызча билбейт ал. Тенди Мураталиев. О, бул адам. Ой, кандайсың балам деп баштагандан. Мүмкүн Тенти байкебизге. Чалтыш берип көрөйүнчү. Кишинин жашы канчада? Улуу болсо анда билет болуш керек. Бул себептен кино индустрия өнүгүп аткан кезде, бул азыркыдай телефон жок, интернет жок кезде. 5 сурооңор. Тенти агай, саламатсызбы? Адаш чалатсыңар. Кечиресиз. Бул саналбайт. Бул саналбайт. Номерин алмаштырып ийген турбу? Бул кыйын экен. Адаш жолдосуңар деп. Бирок көп киши алган окшойт, Тенти агай деп. Эски номерине көп киши алса керек да. Көнүп калыптыр да уже. Алло, десе, адаш чалып атасыңар. Сизде бүт эле муз, Асема муз, Зарина муз, Макс муз. Музыканттар да бул. Музыканттар мен өлпөм, алдым. Музыканттар чалбай эле алар билбейт. Ильяр Черный двор. Москва. Жок, бул Москва деп, да. Москвага чалып жүрбөй, Теле Москва экен. Жеңиш Моника Белуччи. Чалтышы. Жеңиш мырза, билип коюңуз. Курбан мырзанын 30 гана секундасы бар. Бул да баштайт, алтыным жаным каным кандайсың депчи. Абонент жеткиликтүү эмес. Сигналдан кийин. Бул да саналбайт тура. Саналбайт. Сапарыбызды уланта беребиз. Жеңиш постоянно недоступен. Мира фанатка деген ким? Кичинекей кыз окшойт бул. Көп чалгандар үчүн фанатка деп жазып коесуң. Менин да фанаттарым бар экен, койсуң. Менде бир бар экен. Эрмек Мен культура. Жок, болбой кебиз. Мен культура билбейт дейсиз. Келсе дагы настроениясына жараша да. Максат Октябрьский налоговый. Салыктан башка эчтеке билбейт дейсизби, ошондо? Акча санагандан башка эчтеке. Эми жок, башкасын просто мен көп. Аким Максат эң жакын жүргөн. Билбейт Аким Максат. Аким Максат тренировканы жакшы. Амын туруп. Канча жол подход жасашты билет. Мен бир сунуш киргизейин. Бизге келген конокторду көбүнчө классташтары сактачу эле да. Бул жерде Макен классташ деген бар экен. Макенге чалып көрчү, Макен классташ Курбан мырзанын Нацгвардиянын офицери. Кайсылдары чыккан. Номер ошол болсо да эми. Алло. Макен, ассаламу алейкум. Алейкум, кандай турам? Жакшы, досум, передачада отурам. Эми Ак кеме киносу кайсы жылы тартылды эле, билбейсиңби? Жок, билбейт экенмин. Примерно кайсы жылдары? Ак кеме киносу кайсы жылдары тартылды? Чыкты эле. Примерно азыр 50-дө да Нургазы экенчи. Где-то ошондо 46 жыл артка, 45 жыл артка эметер, где-то примерно. Всё хорошо. Так, 45 жыл аркын эсептеп, минустагы чакты. Убакыт өтүп калды. Жок, жакшы маалымат берди. Ал киши үйдө. Ошондо 70 биленкен жылдар экен да. 70 токто, 50. Точно айтпаш керек, 70 жылдар деп жооп кайтарсак болот да турабы? 70 жылдары. Айтпайм, эми сиз билсеңиз деле, бирок башка бирөөнөн сурайбыз. Сиз жоопту бербейсиз. Бирок бизде бир мүмкүнчүлүк бар азыр. Жок, бул жооп берди бирок. Жооп берген жок. Жооп берген жок. Сиздин 30 секунданы классташыңыз өзүнүн чөнтөгүнө салып кетти. Кечирип коюңуз. 20 секундаңыз алды. Эми бизде дагы бир мүмкүнчүлүк калды. Ушул жерде 10 секундда кайтарып алууга бар. Алгандай десеңиз, эң жакын видеону көрүп кой дейсиң. Жок. Эң жакын бирөөнө, эң жакыныңыздардан бирөөнө. Кимге? Калаган бирөөнө чыласыз дагы. Кыскасы розыгрыш кыласыз. Ситуацияны айтасыз. Мен эртең Ошко учкан аткам. Эми 6 күн часым, мисалы үчүн 1 күн учкан атам.
Мен байкабай бирөөнөн той алып турмун. Ал той эси болбой, сен өзүң кел деп атат. $500 сүйлөшкөнбүз. $100 задатак алып койгом. Менин ордума батып, шляпа кийип туруп, ырда-ырда эле чыгып кетип калып, эч ким билбей калат деп. Аны көндүрүшүңүз керек. 2 минутта убакыт бою. Темадан сыртка чыкпайбыз. Ильяс андашка чалабы? Бирок алар сиз айтышыңыз керек. Куралды сураган, курал келсин деди. Курал менин ордума Все түшүнүктүү кеттик. 2 минут бою. Шляпа кийип барышым керек. Мен ошко чыккантам. Өзүм той алып алгам. Алло. Досым, салам алейкум. Алейкум салам. Турдуң беле? Мен 7:30 турам, брат. Өзүңдү эле көрөт атпаймын сени да кой. Мен садик барам. Досым, эме мен 6-7-8 эмеден албадым да, Жалалабадтан. Корпоратив. Бияктан да алгам да, унутуп калыптырмын десең. Анан замена калтырып кетти деп атат да. Бирок мен заменасы башкача болот, брат. Курал Чокоев келип ырдаш керек болчу деп атат да. Анан мен Курал Чокоев болуп кийинип барышым керек бүгүн. Шляпа кийип барышың керек экен, брат. Шляпа, сакал өстүрүп, Сакал не обязательно. Шляпа кийип, очки тагынып барып, мен ырларымды ырдап койушуң керек экен да, брат. Ачы айранда боло бересиң. Курман келесиң уруп туруп. Кичине залга барып, 100 Синтол сайына коеюн, брат. Алысына чейин. Синтол. Эмел досум, ошентип Курал Чокоев болуп барып кое бересиң? Все, конечно. Точно досум, сообщение берейинби? О, да, конечно, мен шляпа кийип, сакалымды өстүрүп коем. Сакал карандаш менен эле тартып койсоң болот, караңы. О. Сейчас сүйлөштүк анда дос, бир эме $300 берет. Общий 500 болчу, 200 зал эмеге алып койгом да мен задатак. 300 берет досум, Хорошо. Сен кайсы ресторан экенин сурабайсың го досум. Сураган демде. Сурап койсуң. Барасыңбы, барбайсыңбы досум? Тигилер айтып коерем точно деп. Кандай барасың же барбайсың? Барасың да? Всё анда. Ресторан неме? Алато. Караколдо. Барып көресің досым? Караколго барбайм да. Чат сен жаман күлүп мүштү эмес экенсиң досым. Давай. Сонун болду. Баракелде. Курал мырза, ушу 10 секундда алыш үчүн Ильязды 2,5 мүнөт оговорить эттиңизби? Кайла жок, 10 секунд алыш керек да. Курал мырзада 30 секундда сизде мүмкүнчүлүгүңүз бар. Каалаган бирөө тандыганга. Кино жааты. Ак кеме киносу кайсы жылдары чыккан? Кино жааты. Айттык го аны. Сиз билсеңиз да бирөөнүн так жооп алыш керек. Сезбек Искеналиев билет болду экенби? Анткени Сезбек байке эмеге кирет го. Эмеле? Гильдия актерлор, режиссеров. Ой, бул адам билбес анда. 30 секундам бар, Сезбек кандайсыз? Сезбек передачада отурам. Ак кеме киносучу кайсы жылы тартылды эле? Болбойт, мен неме делем да, мероприятие так болбойт. Уксаңыз, ак кеме кино тасмасы. Алло, угуп атабы? Болбойт эстепе. Ой, болсун. Мероприятияда. Хорошо, давай. Алло. Эми муну техникалык мүмкүнчүлүк деп кабыл алабыз. Сиз 30 секунд саталуу, себеп дегенде биз күнөөлүү эмеспиз. Кайра чалсынбы? Кайра мүмкүн чалса, ага чейин издей берели. Сезбек, саламат кайра. Алло, Сезбек. Курал айтыр. Ак кино тасмасы кайсы жылы тартылды эле? Ассалам алейкум.
76'da. 76 ой рахмат, все рахмат сізге. Ишенгем сізге, ишенгем. Давай. Мына Бара келді. Қол чабалар болсын, Биринчи суроого жооп алдык. Сөзүн айтканда 2 саат өттү деп коюш. Сезбек мырза, сизге чоң рахмат. 76-жыл деп, бирок биз эң жакынкы 10 жылдык деп тандаганбыз. Мындай айтканда 70-жылдары чыккан кино. Бул кыргыздын бардыгына белгилүү болгон кино, бардык жараны көргөн. Чоң рахмат сизге. Улантабыз андан ары. Кийинки сизде кино жаатын бүтүрдүк. Нукура кыргыз калды. Гендердик суроо, мектеп программасы, музыка. Гендердик суроолор кызык болот бу. Кайсыны кандайсыз? Гендердикке жооп береличи. Гендердик, гендердик суроо болгондо, мисалы үчүн сиз азыр мен мырзаларды гана тандап суроон беребиз. Суроо болгондо бул айымдарга тийиштүү суроо. Айымдарга. Эгерде айымдар болгондо эркектерге тийиштүү суроону айымдарга бермейбиз. Түшүнүктүү. Спонж дегенди билесизби? Спонж. Билесиз. Эми бирок ушуну телефонуңуздан тандайбыз азыр. Спонж деген. Подкаблчтер дизелчи. Мен сиздин мүмкүнчүлүгүңүз бүтүп калды. Мен тандайм. Эми Улан Калыков. Жол албайт, менден качып жүрөт. Гүлжигит Калыков. Гүлжигитке чалабы? Гүлжигит. Спонж деген эмне дейбиз? Билет Гүлжигит. Спонж. Гүлжигит. Билесиңер, татнакай жигит, өзүн карайт. Гүлжигит, мальчик красавчик деп коет экен. Спонжик деген эмне? Ама Гүлжигит жокпу? Жок. Эме, пожалуйста, жооп бер. Эме болбойбу, Мейли, курал салды деп койчу. Буга оңой эле жооп бермекте. Ой. Зато Гүлжигиттин номерин чалып атабызды. Канат Агөргө. Бул спортсмен билбейт андай нерсе. Спортсмендер билип жүрүлөт спонж эмне экенин. Ой, гоччо курал деген дейт да. Карма деген ки? Карма. Билбейм. Карма деп жазбасаңыз да? Билбейм. Бактыбек каскадер. Чалып көрөлүчү. Бул кандай, таанышыңызбы же? Ооба. Бир жерде бир нерсе чогуу тартылды. Бир университетте чогуу окуганбыз. Бул жигит каскадер, актер. Спонж. 30 секунда. Бактыбек, салам алейкум. Алейкум ассалам. Эма, жооп берип койчу, мен передачада отурам. Спонж деген эмне билесиңби? Не деген? Спонж, жана кыздардын немеси, эмне? Спонж. Спонж не билбейсиңби? Иә. Блин, 10 секундубуз калды, жооп берип койчу. Спонж. Билбейм, баки, кечирип кой. Төөй. Каскадерлар кайдан билсин дегенде эле. Кыздардын немеси деп. Билет да булар, каскадерлар, грим, актер да бул, грим колдонот. Колуңузду берип коюңуз. Сизде 20 секунда калды. 20 секунда калды. Да, может, бирөөгө чалып тамашалайбыз. Гүлжигиттин тигиле номерин чалбайлыбы? Марат Клавишник. Чалып көрөлүчү. Эс өчпөсө. Клавишник. 20 секунда. Кайталап коелу. Мара, салам алейкум, кандайсың? Алейкум, кандай? Эми передачада отурам, жооп берип койчу, пожалуйста. Спонж деген эмне? Иә. Спонж деген эмне? Спонж. Спонж? Тоналка, бетке сепкенби? Эмне? Ошондой сыяктуу го дейм. Спонж деген эме? Мара келди. Колчкалар. Айтпы? Массага. Мара, сенин урматыңа. Мен да кошулам. Бизде 20 секунда сакталып, кийинки суроого өтөлү. Кино тармагын бүтүрдүк, гендердик суроону бүтүрдүк. Нукура кыргыз, музыка жана мектеп программасы калды. Нукура кыргызда жооп берели. Нукура кыргыз, Нукура кыргызда герик деген эмне? Герик? Билмесең, герит деген нерсе го дейм, Герик деген сөздү билебизби? Герик. Сиз билесизби, билбейсизби? Мен билбейм. Билбейсиз. Азыр сурайбыз. Бизде 20 секунда бар. Герик. Коля Камин дейт. Коля Камин, орус бул.
нукура кыргыз, ну это же вот герик, это же вот это деп баштаса. Өлдүктөн кыргыздар отуруп. Бирок кээ бир орустар билиши мүмкүн. Биз кыргыздар көп маани бербейбиз да. Молдо Муса Кангантиев. Жок. Генералгабы? Элестет. Курсташтардан бирлес Талбек бар экен. Чалтыш айылдашет как раз. Айылдашагандар герик дегенди билбей калса, анда уят эле болду. Ами Талбектик англисче сүйлөйт го. Sorry дейт го. Айылга карап өттүк го. Sorry дейт го. Абдан кызыктуу контакт бар экен. Максим кыргыз бала деген. Тирүү болуп келдим да койсо. Билбейм ал уже. Тынчтык кыргыз айылы дейт. Тынчтык кыргыз айылы. Чалып көрөлү эле билебет бекен. Тынчтык кыргыз айылына коңгуроо жөнөтөбүз азыр. Тынчтык Курал мырзанын 20 секундасы бар. Сиздин чакырууңуз күтүү режиминде турат. Жоопту күтө туруңуз. Же бираздан кийин чалыңыз. Эгерде бизде бүткөндөн кийин ушул киши кайра чалып калса, суроо жооп берет. Эгерде буга чейин дагы бирөө чалбай калган болсо, алар да жооп берет. Алло. Тынчтык, салам алейкум. Алейкум ассалам, кандай сурооңуз? Жардамым керек. Герик деген сөз эмне? Герик дегенди билесиңби? Герик. Ким? Герик деген нукура кыргыз нерсе экен да, бир билбей атабыз ал эмне экенин. Айтчы, пожалуйста. Герик? Герик. Герикпи же герикпи? Герик. 20 секунд алып өттү. Тынчтык мырза герик деп ойлонгу чакты. Герикпи же геликпи дейт го. Нукура кыргыз гелик. Кыргыз айылына кола гелик жөнүндө сөз кылат го. Кыргыз айыл деген бул зона отдыха. Курал мырза, сизде 10 гана секунда калды. 10 секундадан эмнени тапмадык? 10 секундада бир көп эле киши 10 секундада унутуп кеткендер болгон. Респект кытайлык кыргыз дейт. Билбейт коем, Кытайда чоңойгондор билеби? Герикти. Бизге караганда көбүрөөк билет. Биз орусча сөзгө басым жасап жүрөбүз. Жооп берели. Жок, бул азыр жооп бербедиби? Чалып атпайбы ары өзү? Ладно. Алло. Алло. Тынчтык. Не дейсиң? Герик деген сөз билбей атабыз эмне экенин, ошо передачада отурам. Герик. Всё, давай. Жардың Тынчтык. Абдуши. Ой. Анда эмесе бул Тынчтык мырзанын эсептелбейт. Буга чейин жооп берген эмес, 10 секундаңызды. Курал мырза, сизге ким жооп берет? Мүмкүн өзүңүз бирөөнү таңыңыз. Карайынчы, герик. Бәмен. 10 секундан ичинде балким биле турган бирөө. Кыргыздардан нукура кыргыз жашап калган киши көбү билет. Тилекке чалып көрөлүчү. Тилек Токтокунов. Токтоналиев. Курал мырзанын классташы. Алло. Тилек, салам алейкум. Кандай болду? Жакшы, досум, герик деген эмне деген сөз? Кыргызча нукура герик. Герик деген эмне деп койду? Жок, герик деген эмне деп. Кыргызча сөз экен. Блин, нукура сөз экен. Бол жооп бер. Сен папасы жандысың. Бүгүн бизге Курал мырза абдан эң жакшы эфир куруп берди. Бүтүп калды. Тилекке каршы герик деген сөздү эч ким таппай калды. Герик деген бул орустун насорок дегени, кыргызча герик деп аталат. Андыктан ар бир кыргыз жараны биле жүрүш керек. Курал мырзанын насорокты көрмөсө каяктан билет герик экенин. Курал мырза билген, бул тамашалап койгон, бирок Куралдын достору, тааныштары билбей койушту. Ата бабалар герик союп жешти да баары. Ошону мына жерин эметип, мына жерин бар го мүйүзү, ошону аны кайнатып, шорпосун ичишти да. Эч ким билбейт болуш керек. Герик. Ал герки. Кыйын суроо экен негизи. Муну мен астына комментарий калтырыңыздар. Эми насорок ким кыргыздар, нукура кыргыздар насорок бар экен деле билчү эмес окшойт. Башка эмеде жашайбыз да. Бизде насороктор болушу да мүмкүн эмес да азыркыга чейин. Бирок капаланбаңыз.
Кудай буюрса эмкиде дагы чакырабыз. Андыктан бүгүн бизге жакшы эфир куруп бердиңиз. Сиз менен биз абдан кызыктуу болду. Биздин эфирден биздин авторитет долбооруна ийгилик каалап коюңуз. Сөз түрдө ийгилик каалайм. Кызык маектер болсун. Мына диваныңарда аты чыккан залкар адамдар келип отуруп оюн ойношсун. Элге маанай тартып алсын. Жалпыңарга ийгилик. Миллион катталуучу болсун каналыңарда. Бүгүн бизде эфирде мыктылардын мыктысы өзгөчө стили менен 8 кырдуу, 1 сырдуу мыкты ырчы жигитибиз Курал Чокоев болду. Курал Чокоевго дагы ийгилик каалайбыз. Сиз ар дайым көптөгөн бийиктерди багындыра бериңиз. Ар дайым ийгилик болсун. Үй бүлөңүзгө, бала бакыраңызга ынтымак, ыйман берсин. Ар дайым кыргыздын сыймы болуп жүрө бериңиз. Амин. Чоң рахмат. Сиздер менен авторитет долбоор болду. Мен Самат Аскарбеков. Ар дайым бизге кирип катталганды унутпаңыздар. Ой пикириңиздер болсо калтырыңыздар. Кийинкиде кимди сунуштайсыздар, ар дайым биз менен бирге болуңуздар. Чоң рахмат.